Талас шаарында майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнү жогорку деңгээлде белгиленди. Иш-чараны президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү уюштуруп, жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы башкы демөөрчү болду. Компаниядан 353 миң сом каралып, ага сахнаны жасалгалоо, концертти уюштуруу жана балдар үчүн белектерди даярдоого жумшалды. Салтанаттуу иш-чарага Талас облусунун бардык аймактарынан майыптыгы бар жарандар чакырылды. Альянс Алтын компаниясы бүгүнкү болуп аткан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүнө карата жыл сайын ушундай иш-чараларды өткөзөт. Буга чейин да жардамдарды көрсөтүп келген. Ар кандай НПОлор менен, общественный объединениялар менен бирип чогуу иш жасап келгенбиз. Бул жыл болсо Альянс Алтын компаниясы өкүлчүлүк менен биргеликте ушундай чоң иш-чара жасап атат. Бул жолу концерт уюштуруп, жана область боюнча бүт балдарды чеберге чакырып, концерт уюштуруп, анан ушундай белектер берилет. Мындан тышкары азыр Талас балдар келечеги аттуу коом менен биргеликте Азамат кафесинде 30 адамга продуктовый пакет берилет. Эске сала кетсек, Талас облусу боюнча майыптыгы бар адамдардын саны 7333 адам. Анын ичинен 18 жашка чейинкилери 5520 түзөт. Аталган тургундар үчүн жылда ушундай иш-чаралар уюштурулуп, ар тараптуу жардамдар берилип келет. Бүгүн эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнү. Биз жыл сайын ушул күндү утурлап, 1 айлык жарыяланып, Кыргыз Республикасы президентинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атайын буйругу чыгарылат. Анан 1 ай бою ушу аярлуу катмарга көңүл бурулуп, жерлерде ар кандай маанайдагы иш-чаралар уюштурулат. Эң ириде биздин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бул медициналык колдоолор көрсөтүлөт. Андан тышкары социалдык колдоолор көрсөтүлөт. Билим берүү багытында ар кандай долбоорлор ушул айдын 1 айдын алкагында ишке ашырылат. Тилекке каршы акыркы жылдарда өзгөчө ушул ДЦП, дауна, аутизм сыяктуу илдеттер менен жабыркаган балдардын саны арбыган. Анан кийин мамлекет тараптан дагы алардын багуучусуна дагы пособиялар каралып, ар кандай көмөктөр, жардамдары берилип келет. Иш-чарада концерттик программа жана кызыктуу оюндар менен коштолду. Облус аймагынан келген балдар кыздардын көңүлдөрү көтөрүлдү. Жыйынтыгында жетекчилер, уюштуруучулар тарабынан каалоо тилектер айтылып, кызыктыруучу белектер тапшырылды. 3 декабрь ошо бүткүл эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, адамдардын майрамы менен. Негизи бул майрамда майрамдабай эле койсок болмок, бирок тагдырдын тамашасын алайык, айла жок. Бүгүнкү күнүбүз кут болсун, ушу балдарыбызга Аллахым ден соолук берсин, узун өмүр берсин, ден соолук берип, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Биздин ушу келечек балдар коомдук фонду ушу өзүбүздүн ата-энелердин демилгеси менен уюшуп келет. Уже буюрса 5-6 жылга карап калды. Өзүбүздүн демилгебиз менен ушундай балдарыбыздын маанайларын көтөрүп, өзүбүздүн демилгебиз менен ушинтип иш-чараларды өткөрүп келебиз. Балдардын маанайын көтөрүү жана коомго аралаштыруу максатында бүгүнкү бизге демөөрчү болуп келген Алтын Альянс компаниясына Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин, иштерине ийгилик болуп, мындан ары тапкан тарашыгандары берекелүү, жугумдуу болсун. Сиздерге да баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы балдарды коргоо жана майыптыгы бар адамдардын камкордукка алуу боюнча иш-чаралардын баарына каржылык колдоо көрсөтүп, жергиликтүү бийликке көмөктөшүп келет.